кызматтык кызыкчылыгы үчүн зарыл болгон жерде кызмат өтөөгө берген антымды бузса Башкы Республикасынын мыйзамдары боюнча жазалоо сөз берилсин. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын кайгылуу күзөт кызматы 20дан ашык жаш кызматкер менен толукталды. Жаңы кызматка киришип жаткан кызматкерлер үчүн ант берүү, сыймык тартуулап, ошону менен бирге аларга чоң жоопкерчилик жүктөйт. Салтанаттуу түрдө ант берген тартип сакчылары элдин тынчтыгын, бейпилдигин, мамлекеттин жана коомдун коопсуздугун сактоо үчүн ак кызмат кылууга даяр экенин билдиришти. Негизи бала кезден бар болчу. Ошо мечта болчу да, кыял. Кызмат өтөймүн, ата мекенди коргойм деген. Кийин армияга барып, андан кийин милиция менин жолумду улантып кетип бартам. Биринчиден эле чынчыл болуш керек. Экинчиден таза ак иштеш керек. Элге көз караш жакшы болуш керек. Эл менен сүйлөшкөндү билиш керек. Элдин ар бирөө ар кандай характери менен болот дегенде кыялы менен ошолор менен сүйлөшкөндү билиш керек. Кызматты негизи милицияныкы өтө оор, бирок ошого чыдаш керек да. Милиция кызматкери болуу ары түйшүктүү жана жоопкерчиликтүү кызмат. Бул нерсени сапта тургандардын баардыгы жакшы түшүнөт. Бүгүн кайгылуу күзөт кызматынан сырткары башка бөлүмдөр дагы жаңы кызматкерлер менен толукталды. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчилиги ант берген кызматкерлерди куттуктап, алардын иштерине ийгиликтерди каалап, элдин кызыкчылыгы үчүн ак кызмат кылууга чакырды. Татаал оор кесибин таңдашып, милиция болобуз деп, ички иштер органдардан кызмат кылабыз деп, бүгүнкү күндө иш алып баратышат. Буларга каалап кетерим, жаш кызматкерлерге ар дайым татаал жана оор жумушунда жеңип, эч качан бул жумуштан кайтпай, кыргыз элине кызмат кылып, мыйзамын сактап, тартибин сактап, жоопкерчиликтүү жана сыймыктуу кесип, коомдук тартипти сактап, мыйзамдуулукту камсыздоодо, кылмышкерлер менен күрөшүүдө милиция кызматкерлеринин ролу чоң. Ал эми кайгылуу күзөт кызматкерлерине облустун аймагында коомдук коопсуздукту камсыздоо милдети коюлган. Алар мыйзам бузуу жана кылмыштуулукка бөгөт коюу боюнча иштерди жүргүзүп келишет. Кызмат өтөш өтө оор. Милициянын катарында кызмат өтөш өтө оор. Күнбү, түнбү күндү мына бүгүнкүдөй болгон төгүп аткан жамгырга карабастан кийип турган ушу погондорун актап, элдин дакы алдыңкы катмарында болгон элдин коопсуздугун камсыз кылыш керек. Ушул мойнуна жүктөлгөн, ушул жаш муундардын мойнуна жүктөлгөн. Ушуларга келечек каалайбыз. Анткени ушулар эртең Кыргызстандын келечеги. Буюрса Кыргызстан өнүгөт. Ант берүү Аземинин алкагында облустук милициянын атайын багыттагы кызматкерлери куралдуу кылмышкерлерди кармоо, атайын курал-жарак менен иштөө сыяктуу машыгууларын көрсөтүштү. Иш-чаранын соңунда кызматкерлер салтанаттуу марш менен басышып, андан соң кызматына киришти. Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.